Мына ушундай сонун чыгармадан соң биз эфирибизди ала карайлайбыз. Бизде таңкыдамда бүгүн бир өзгөчө коноктор келди. Sushi Jame компаниясынын негиздөөчүсү Сыргак мырза жана ошондой эле сушини дал ошондой сонун кылып жасаган Sushi Jame компаниясынын шеф-повару дейбизби, сушисти дейбизби, Жалын мырза. Саламатсыздарбы, кутман таңыңыздар менен. Саламатсызбы? Кандайсыздар? Кандай келип алдыңыздар? Жакшы келдик. Сыртта жамгыр, жол тыгыны, бир аз таң эрте кыйналып атыңыздарбы? Бир аз болуп атат эми. Азыр анысы жок болбойт го шаар. Кутман таңыңыздар менен келиңиздер, анда жасаганча чогуу сүйлөшөлү. Жасоо шартын бир аз айтып кетесиз, шеф, бизге кандай болот? Азыр биз якимаки курица деген жасайбыз. Рис кетет биринчиден. Рис алабыз. Сууга бышкан күрүч. Сууга бышкан күрүч. Буга нори, жалбырак, деңиздин жалбырагы. Ошондой эле ристи жаябыз. Канча жылдан бери жасайсыз сушини? 12 жылдан бери. 12 жылдан бери. 12 жыл болуп калды. Биздин кыргыз элинде ушул суши бир өзгөчө азыркы учурда популярдуу болуп жатат, жаңылышпайм. Жаштардын баардыгы эле суши жесе, бир ушундай бир мыкты болуп калабыз суши дегенде. Канча жыл болуп калды биздин кыргыз элинде ушундай бир? Бул жака биздин Кыргызстанга ачылганыбызга 1 жыл болду. Былтыр сентябрдын 19-нда ачылганбыз, биринчи биздин точкабыз. Ак Ордодо, Барпалы Кулоодо ачылганбыз биринчиден. Анан ушул суши туурасында бир аз сурагым келет. Негизи бул суши биздин баягы эме ден соолугубузга пайдалуу же тескерисинче зыянбы? Бул пайдалуу да. Пайдалуу, калория көп, баардыгы вареный. Күрүчтөр вареный кетет, жеңил тамак. Бул азыр майонез салдыга? Майонез эмес, бул сыр творожный. Анан бул курица. Курица жареный, соустарга бышат бул. Ошондой эле буну оройбуз азыр. Мынакей. Анан Sushi Jame. Sushi Jame. Негизи Сыргак мырзадан сурагым келип турат. Эмне себептен Sushi Jame? Каяктан келди бул идея? Ошо сушини биринчи ачып атканда дос балам чогуу ачканбыз да бизчи, анан кийин биз деле ойлодук башында мындай англисче суши бир нерсе деп мындай ат коеюн депчи, суши. Анан кийин эч ойго келбей олтуруп ошо эң акырында Sushi Jame деген идея менен токтодук. Анын үстүнө мен да келинчегим мурда Sushi Jame деп берчү эле. Ошонун немесинде келип чыкты. Азыр ошол көйгөй биздин үйдө да бар. Келинчегим ошо Sushi Jame деген. Негизи эки дос биргеликте ачтыңыздар. Атын аталышына биргеликте койдуңуздар. Чогуу койгонбуз. Анан бизнесте негизи баягы достук бир аз эме болуп калат дейт го, кыйын болуп калат дейт. Силерде кандай болуп атат 1 жылдан бери? Бизде жакшы бар, биз командный иштейбиз да. Кухня тарапты жалаң ушу жалын бүт жагын эме кылат. 12 жылдан бери өзү айткандай стаж бар. Бардык тамактарды дамдуу кылып чыгарган, кайсы тамактарды кошкон, эме кылган бүт жалын иш айтат. А мен реклама жагын карайм көбүнчө. Жарнама жагын, жарнама жагын. Сон биздин Ак Ордонун тургундары, эгер Ак Ордо жергесине барып калсаңыздар, Sushi Jame'ден сушисин жесеңиздер болот. Бул уже даяр болду азыр. Азыр запекать этебиз буну. Курулат була? Меме запекать этилет. Запечённый болот. Сонун ушул сушинин чынында баягы менде да ушул көйгөй бар деп калбадымбы? Sushi Jame дегенчи. Баасы негизи орточо эсеп менен бизде кымбатпы же арзанбы тескерисинче? Бизде эми арзан кылып, мындайча айтканда, сушини арзан кылып да жасаса болот, кымбат кылып жасаса болот да. Себеби ошо бир базарга барганда эле бир эле продуктунун мындайча айтканда бир канча түрү бар болот. Анан кийин болушунча кымбатын алып, жакшысын алып жасаса, кымбатыраак болот, бирок даамдагы жегенде адамга жагымдуу болот. Сон. Анан Жалын мырза, сизге суроогум келип турат. 10 жылдан бери сушиде иштеп, ушул тармакта иштеп, анан өзүңүздөр ачабыз дегенде бир кубануу болду. Ушундай бир адамдын өзүндө бир эме болот го. Өзүм буюрса сушимди ачсам мындай кылам деген, фирменный кылам, өзгөчө кылам деген бир. Башында ачканда ошо жүрдүм, бир жума 10 күндө уктабай эле жүрдүм окшойт. Биринчи ачылгандачы, биринчи точкада ачылып, заказ жакшы болуп, түнү менен ойлонуп, эртең менен кандай эмне кылам депчи. Ошондойлор болду. Жакшы. Мотивация болду. Азыр буга эмне коштуңуз үстүнө? Бул неме, сыр пармезан. Сыр пармезан, майонез, анан специя аралашкан бул. Үстүнө запечённый соус болуп кетет. Азыр бышыргандан жеп көрөбүз. Дамыдайбыз onu. Сон. Анан ушундай толкундануу болду деп калбадыңызбы? Негизи иштегениңиздерге 1 жыл болуптур. 1 жылдан бери дагы эле толкундануу барбы же бир аз токтоп калды? Азыр токтоп калды, азыр жакшы эле.
азыр өзүнүн нугуна чыгып калды жумушубуз. Шаарда 4 филиалыбыз бар. Ак Ордодо, Арча Бешикте бар, Туңгучта бар, Ак Босогодо бар. Демек, биздин Ак Босогонун тургундары деле Ооба. суши жейм жесе болот турбайбы? Туңгучтун тургундары жалпысынан 4 филиалды 1 жылдын ичинде ачтыңыздар. 1 жыл. 1 жылдын ичинде. Эгерде сыр болбосо дарегиңиздерди баса белгилеп айтып кетсеңиздер, кайсыл жерлерде? Немеде Ак Босогодогу филиал бул эми Старый Толчокко түшүп барганда ошо Садаева менен профессор Зиме көчөсүнүн кесилишинде. Туңгучтагы филиалыбыз болсо бул Ауэзова менен Анкара көчөсүнүн дальше нарыкка эми Рухий Мурас жаңы конушу жакта. Немедеги болсо Арча Бешиктеги филиалыбыз болсо Репина көчөсү менен Масалиев көчөсүнүн кесилишинде Гарден отелдин жанында. Ак Ордодогу филиал эми Элнур Баня деп элдин баары билет, ошонун жанында жайгашканбыз. Ошо Ак Ордодогуну мен да билет экенмин. Ошол жактан көрүп калгам сиздерди суши жеймди. Анан 1 жылда 4 филиал ачыш бул оңой нерсе эмес болсо керек. Сөзсүз түрдө мунун артында бир кыйынчылыктар жатса керек. Ооба. Кандай кыйынчылыктар болду? Кыйынчылык жеңилдик менен келбейт дейт го негизи. Кыйынчылыктын көбү биринчи филиалды ачып атканда болду да. Эң биринчи ишибизди баштап, аябай кыйналдык да. Эң биринчи ишти баштап атканда акча жок болчу биринчиден, экинчиден эми өзүбүз дагы биринчи болуп аткандан биринчи жолу ачып көрүп атканга көп кыйынчылыктар болду. Эч нерсени кайсы жерден эмнени алышты билбейбиз, кайсы жерден арзаныраак эме кылып алуу кезде. Азыр бир аз иреттелип калды, Азыр иреттелип калды. Бул сушинин аталышы кандай болуп аталат? Жана ошондой эле бул сушинин аталышы кандай болуп Бул аталат? сушинин аталышы якимаки курица болот, ичинде курица, үстү запеченный соус менен. Анан бул роллдун аталышы ролл укроп болот. Ичинде курица, помидор, запеченный соус, үстү майонез, икра масага менен запекать этилет болот. Анан мени кызыктырган суроо, чын айтсам ушул аябай кызыктырат. Бул эмне? Мори бул кайсыл жактан келет бизге? Бул Кытайдан, Кореядан, анан кийин немеде өндүрүш. Японияда. Мунун курамында эмне болот ошондо? Мунун курамында эмеде деңизде өсүрүлгөн неме ошо деңиз капустасы деп коет, нори ошодон кургатылып жазылат. Бул ошо үч эле өлкөдө өндүрүлгөндүктөн аябай эме дефицит товарлардын катарына кирет. Бунусу жок эме суши жасай албайсың да, мындайча айтканда. Эң основной продукциясы ошол болот. Анан суши жейм. Баарыбыз эле сушини чындыгында жактап жеп жатабыз азыркы учурда. Анан сиздерден сурагым келет да, ушул сушинин тарыхын билесиздерби? Бул кайсыл өлкөдөн чыккан экен негизи? Сушинин толук кандуу тарыхы эми бул Япониянын эме тамагы деп билебиз. Андан кийин толук тарыхын чын айтсам билбейт экенбиз. Сиз Жал мырза? Мен деле ошентип билем, Япониядан чыккан деп билем суши роллорду. Ал жакта Япониянын сушилери башкача болот экен да негизичи. Япониянын сушилери могу сыр творожный кошулбай, чисто рис менен, ичинде морепродукты, балыктардын ар кандай кошулуп ошентип чисто японский роллдор башкача болот экен. Анан бизге келип, орустарга барып, буну орусташтырып жүргөн, Европа илешип кеткен ошентип анан кийин ушундай сушилер пайда болуп калган да бизге келипчи. Анан кийин биз эми кыргызча кылайын деп атабыз. Кыргызча аттарды коюп суши жейм деп жакында жаңы менюлар чыгат, ошо менюлар чыгып, роллордун көбүнчөсү баары кыргызча роллор. Ошол туурасында сурайын дегем да, чын айтсам 10 жылдан бери иштесеңиз, азыр өзүңүздөр суши ачып, чындыгында баягындай бул жерин билесиздер да, курамынча. Өзгөртүп бир аз кыргызча кылып чыгарайын деген ойлор бар экен да демек. Ооба. Жакында меню чыгат, кыргызча болот полностью. Ичинде аттары, названиялары бүт кыргызча болот. Сон жалпы көрүүчүлөргө кайрылабыз. Биздин өнөктөш тансыр берүүчү өнөктөшү суши жейм. Эгерде сөз түрдө ушул айтылган даректерде болуп калсаңыздар, суши жейм менен суши жесеңиздер жаңылбайсыздар. Анткени 10 жылдык опыту бар бул жакта биздин Жал мырза жасаган үйрөтөт. Жана ошондой эле ал жакта жалпысынан канча адам иштейт сиздердин? 4 филиалыңызда. 4 филиалда 20дан ашык адам иштейт. 20дан ашык. Сиз 4-төн тең бирдей карап турасыз, тиякта жасаган балдардын? Бардыгын карайбыз. Ар жерде өзүнүн старшы бар. Негизи эмне? Ар бир адам эле жасай береби же бул өзүнчө бир баягындай повар деп коет го бизде? Повар, обучение керек. 1 ай, 2 ай, 3 ай дегенде үйрөнөт суши роллоручу. Жакшы үйрөнгөндөр ошо 1 айда өздөштүрүп калат. Жакшы кылып, Жакшы кылган нерсе.
Демек ушул көргөндөй эле жасай берсең дагы окшошпой калышы мүмкүн экен да. окшошпой калат. Бунун могу риске кеткен өзүнүн составтары бар, бунун уксустары бар, риске кеткенчи. Рисовый уксус болот, сахар болот, соль, айрым кетет өзүнүн граммы мененчи. Анан кийин могу күрүчтөр липкий болуп бири-бирине жабышып, анан даамы да башкача болуп чыгат да. А так күрүч бышпайт, варить эле жасап койгучу. Анан биздин кээ бир баягы айыл жергесинде жашаган кыз келиндер же болбосо балким жолдоштору ушундай бир келинчегин сүйүнтөйүн деп жана суши жейм дегенде өздөрү колдо жасап берсе болобу ушул нерсени? Колдо үй шартында жасаса болот. Үй шартында бир аз окшошпой калат да. Бунун полный продукцияларын алыш керек. Уксустарды алыш керек, сахарын алыш керек. Ошолордун өзү окшошот, бардыгын окшоштук жашаса. Анан ошол эле баягы жумушунан бошобой жүргөндөр, суши жегенге барганга убактысы болбой жаткандар, келинчегин кубандырып баягындай сюрприз деп коет го эмеспизби? Белек кылыш үчүн баягындай жеткирүү каралган силерде? Бизде доставка көбүнчө Яндекс Курьер деле колдонобуз. Себеп дегенде өзүбүз доставщик койгондо баягы бир доставщик кое турган болсоң ал барып келгиче тиги тамак муздап кала берет экен да. Биз андан көрө 30% арзандатуу бар бизде. Өздөрү келип алып кеткендерге, анан кийин таксиден да салып жиберебиз. Алар дагы 30% арзандатуу менен эле ошол өздөрү келип алып кеткендей эле мүмкүнчүлүктө жей алышат. Өздөрү келип алып кетсе ыңгайлуу турбайбы? Өздөрү келип алып кетсе 30% арзандатуу менен алып кетет, өздөрү келип ошондой алып кетсе болот. Болбосо үйүндө жаткандарга деле ошол 30% арзандатуу каралат. Болгону таксини өзү төлөп тосуп алыш керек да. Анын үстүнө ысык тамак барат. Башка сушилер, например, 1 сааттын ичинде жеткирип берсе, биз 40 мүнөт, 30 мүнөт, 40 мүнөттүн ичинде уже дасторкондун астында болуп калат биздин сушилерибиз. Анан бир адам канча сушиге тоет? Бир адам 2 сушиге тоет. Ушул 2 порцияга? Же бирөөгө тоет. Сон. Азыр кандай сушини баштадык? Суши аталышы? Бул Филадельфия баланс деген болот. Рис ичине. Рис, сыр, огурец үстүнө лосось. Балык кошулат, лосось. Ушул туурасында биздин көрүүчүлөрүбүзгө да бир аз пайда иретинде сурап кетейинчи. Мен аябай уккан жерим бар да, жана жашыл эмнени кошуп жейт эле? Васаби. Васаби, ошону сөзсүз түрдө кошуп жеш керек, анткени бунда балыкта эме болот дейт. Микробтор болуп калат дейт, ошол үчүнбү? Васаби өзү кошуп жейт. Андай микробтор деле болбойт. Балыкта болбойт негизи, Болбойт. Алдын баары калп маалымат экен демек. Мен укканым туура эмес экен. Анткени чында тастыктап коеюн дегем да, ошол нерсени чындап балык кошулган эмес, мындай курица кошулган көбүрөөк жегиле деп ушундай сунуштап калгандарды угуп калабыз. Балыкты туура сактап, туура эме кылса, туура обработкадан өткөрүп кылса, бул балык деле балык негизи таза неме, анын үстүнө буда витаминдер көп болот да. Бул неме балыктар биз жалаң ошо немеден сырттан келген, океандан немеси өндүрүлөт да, бул лосостор. Ошол жактан келген балыктарды колдонобуз да. Негизи суши жеймдин дагы алдыда Кудай буйруса канча филиалы ачылат? Кандай пландарыңыздар бар? Келечекке койгон ой максаттарыбыз аябай чоң. Мындайча айтканда бүт Кыргызстан боюнча ачкыбыз келет биз дагы. Анын үстүнө чет өлкөлөргө дагы таанытып, ошол башка мисалы үчүн KFC, Макдональдс сыяктуу дүйнөгө бренд болгубуз келет биздин дагы. Суши жеймди. Суши жейми Кыргызстандан чыккан бренд кылгыбыз келет. Тилеген ой максаттарыңыздарга жетиңиздер. Анан ушул баягы бренд болуш үчүн бир өзгөчөлүк болуш керек деп коет го. Суши жеймдин башка сушилерден өзгөчөлүгүн айта кетсеңиздер айсам болот эле. Өзгөчөлүктөрдү эң биринчи алып келгенде бул биздики кухня тармагына келгенде бизде даам да. Даамдары жагынан бардык эмеде сон. Мындайча айтканда эч кандай клиенттерден ушул күнгө чейин жасап берип келип атабыз. Недовольный болгон адамдарыбыз боло элек, Кудай буйруса. Сон. Азыр буга эми балыкты кошобуз, Балык чабабыз. 3 катар балык чабабыз. Филадельфия деген болот. Бунун ары кандай болот? Круглый болот, полностью балык болгон. Оролгон тоголок. Треугольник болот. Трехсторонный. 3 катар кеткен балык. Караңыздарчы кандай сон. Ушунусу жакты мага чын айтсам. Ушуну жегим келип турат азыр. Запченныйга бир аз убактыбыз тартыш болуп калды. Кийинки эфирден көрсөтүп берсек болобу ушунусун? 2 мүнөттүндө даяр болобу, 2 мүнөттө даяр болот. Азыр доска кое берейин. Бул өзүңүздөрдүн соусуңуздар, Өзүбүз соусубуз.
экөө запчине кетет. 2 запеченный, 1 холодный. 2 мүнөттүн ичинде ушул даяр болот. Даяр болот. Запчине болот. Муну болсо ушундай жетет, Азыр кезип берем, 8ге бөлөм. Сон, жалпы көрүүчүлөргө сунуштайбыз, бизде таң эрте таңкыдам эфирдин долбоорунда Sushi Jam компаниясынын негиздөөчүлөрү келип отурат. Бул жакта Жалын мырза жана ушундай Сыргак мырзалар. Эки дос ушундай биргеликте бизнес ачып, азыркы учурда 4 филиалга жетиптир. Буюрса алдыда дагы да болсо бир чоң пландар бар экен. Буюрса ошол пландарга жетесиз деген ишеничтебиз. Анткени чындыгында 1 жылдык тажрыйба өзү көрсөтүп коет. Же нары кылат, же бери кылат дейт эмеспи? 1 жылда демек достугуңуздар бекем болуп ошол 4 филиалга жеткен болсоңуздар, сөзсүз түрдө алдыда андан да бир чоң кыялдарыңыздарга жетесиздер деген ишеничтебиз. Анда бул сушини кесип көрөйлү. 8ге бөлөйлү. Жерден кесип берейин. Тоскалар бар. Азыр запченени да көрсөтөбүз, Запеченный да көрсөтөбүз, запекатель алды. Жалпыңыздарга сунуштайбыз. Эгерде Sushi Jam'иңиздер келе турган болсо, Sushi Jam'ден заказ кылсаңыздар болот. Ал эми убактыңыздар болсо, барсаңыздар бардык эле кардарларга 30% арзандатып бар. Убактысы барбы, жокпу? Убактысы жок. Калаган убактысы барса болот. Бизде всегда 30% скидка. 1 жылдан бери ошол 30% иштеп көрөбүз. Jam'ди сиздерге сунуштайбыз. Мына сиз айтып аткан Васаби. Васаби острый. Острый, сон. Ушундай түрдө жасалат, жана ошондой эле ушундай болуп кооз болот. Дал өзүңүздөрдүн рестораныңыздарда кылып бердиңиздерби азырмы? Ооба. Сон жалпыңыздарга сунуштайбыз ушундай таякчалар менен. Негизи эле азыркы учурда жаштар аябай көп болсо керек ушул сушиге, кызыккан Sushi Jam дегендер, коноктоскондо деле суши менен коноктоскондор жаштар болсо керек айрыкча басма. Кол менен. Чын адамы жакты мага. Запеченный, Биздин курулган, ушундай курулган болуп калабы болот? Булар запекать этилген, курулгандары хрустящий болот. Кийинкиде курулгандарын көрсөтөбүз. Сөзсүз түрдө. Ушундай запеченный суши жана ошондой эле холодный суши деп коет мына, жаңылышпасам. Дагы аябай сонун экен, баардыгыңыздарга Sushi Jam'ди сунуштайбыз. Sushi Jam'дин кайсыл бир точкасы жакыныраак болсо, ошол точкасынан барып алсаңыздар, сиздерге 30% арзандатуу. Ал 30% арзандатуу дайыма болуп турат экен. Ал эми бизде таңкыдам эфиринде конокто Жалын мырза жана ошондой эле Сыргак мырзалар болду. Жумушуңуздарга ийгилик. Буюрса биз дагы да болсо Sushi Jam'ди эфирге чакырабыз. Башкача түрлөрүн да сиздерге көрсөтүп бергенге дайыма даярбыз. Чоң рахмат. Чоң рахмат сиздерге да. Биз да кубанычтабыз. Жана ошондой эле бизге берилген убакта соңуна чыгып калды. Жалпы таң сыр берүүсүнүн көрүүчүлөрү кийинки эфирлерден көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар. Биз сиздер менен коштошпойбуз. Болгону кийинки эфирлерден көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар.